көчкү бул кар массасы тоо борунан өзүнүн ордугу менен шыпырылып түшөт. Ал өзүнүн алдындагы жаңы түшкөн кар массасын ала жүрөт. Жолдо жүрүүдө аба ырайы тууралуу маалыматты, унаа жолдорунун абалын, кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелери аркылуу билүү кажет. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар унаа жол бөлүктөрүндө жол кызматчылары белгиленген унаа арасындагы аралыкты бекем сактоо керек. Көчкүдө өзүн алып жүрүү эрежелери. Көчкү өтө бийик жерден түшүп келе жатса, унааңыз менен тез өтүп кетүүгө аракет кылыңыз. Эгер жөө болсоңуз, тез чуркап, коопсуз жерге барыңыз же жар астына бекинип тура калууга болот. Эгер качып кете албай калган абалда калсаңыз, жүгүңүздөн бошонуп, тизеңизди ичиңизге бүгүп, көчкү келе жаткан жака далыңызды салып жата калыңыз. Оозуңузду жана мурдуңузду моюн орочуңуз менен ороп, көчкү үстүндө карманууга, ылдамдыгы азыраак жээгине чыгууга аракет кылыңыз. Көчкүнүн алдында калсаңыз, күчүңүздү сактап, өзүңүздү кармап, эгер ичине оюк жасап алсаңыз, бирок чыга албай калсаңыз, кыйкырып куткаруучулардын көңүлүн өзүңүзгө бурсаңыз болот. Эгер сиз коопсуз жерде болуп калсаңыз, аймак башкармалыгына көчкү жөнүндө билдирме жасаңыз жана жабыркагандарга жардамдашыңыз. Аба ырайы тез арада жылып кеткенине байланыштуу тоолуу аймактарда кардын жаашы азыраак болуп, учурда көп жылдык нормага салыштырмалуу 70-60% түзүп жатат. Аба ырайын божомолдоо агенттигинин кар көчкүгө каршы коопсуздук бөлүмүнүн берген маалыматында, учурда бийик тоолуу унаа жолдордо кар көчкү түшө турган коркунуч жок. Биздин өлкөбүз тоолуу өлкө болуп эсептелет Орто Азияда. Биздин тоолор ушу Кыргызстандын территориясынын 96% чейин жетет. Ошол себептен биздин основной автоунаа жолдорубуз ушу тоо кыркаларынан, ашуулардан өтөт да. Айта кетсек, бизде мындай негиздүү деген ушу Кыргызстанда бир 14төн ашык автоунаа жолдору бар. Негизгилерин атай кетсек, Бишкек-Ош автоунаа жолу. Бул жерде 3 ашууду камтыйт. Биринчи ашуу Төө ашуусу, түндүк жана түштүк тарабында дагы кар көчкү коркунучтары бар тилкелер 7-8 жерде жайгашкан. Кыргызстанда 30 миңден ашык кар көчкү тилкелери бар. Анын ичинен адамдын жашоосуна залал алып келе тургандары да бар. Кар көчкү көбүнчө жаз айларына туш келет. Адистердин айтымында март айында күндүн жылышы менен кардын катмарлары бошоп, кар эрип, ылдый карай түшө баштайт. Ал эми январь айында катуу жааган кардын кесепетинен кар көчкүнүн түшүүсү 4-7%га чейин, кургак кардын түшүүсү күтүлөт. Анын ичинен аябай көлөмдүү кар көчкү түшө турган участоктарыбыз бар. Бул деген 246-чакырымда жайгашкан 14 номерундагы кар көчкү тилкеси, көчкүлүү булак деп айтабыз. Бул жерде 1 миллиондан 2,5 миллионго чейин түшкөн кар көчкү катталган. Эң чоң көлөмдөгү кар көчкү 2012 жылы катталган. Ошол учурда Бишкек-Ош автоунаа жолунда профилактикалык иштер апрель айына чейин жүргүзүлгөн. Кар көчкү түшүү мезгилинде ашууларда жайгашкан кар көчкү станциялары аркылуу кардын көлөмүн рейкалар аркылуу ченеп, борборго анализ жүргүзүүгө жөнөтүшөт. Кар көчкүнү көзөмөлдөп туруучу станция деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Алардын ар бирин атайын адистер барып, жеринде ченеп, маалымат жөнөтүп турушат. Алар күн сайын ушул кар көчкү сезону келгенде күн сайын чыгып, ошол тилкелерде орнотулган рейкаларыбыз бар. Ошолордун жардамы менен кардын бийиктигин көрүшөт. Ошондой эле жана кардын структураларын алган өзүбүздүн бир участокторубуз бар. Ал жерге барып, ал жерде бизде мындай шурфование деп коет, ошол ал жерде казышып, өзүнүн методикалары менен ошол жерден кардын тыгыздыгын, кардын канчалык бекемдигин аныкташып, биздин гидромет борборуна жиберип турат.
жарандар кар көчкү түшүү коркунучун жалпы маалымат билдирмелеринен же өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунун ыкчам күзөтчүлөрү аркылуу биле алышат. Тоолуу аймактарда же кар көчкү түшүү коркунучу бар жолдордо жол кызматчылары унаа арасындагы 500 метр аралыкты бекем сактоо керектигин эскертет. Маалымат менен алдын ала кабардар болуп, жолго чыгууда этияттык мамиле кылууну эскертет. Автоматташтырылган маалымат башкаруу тутуму аймактардагы сутка ичиндеги куткаруу иш-чаралары же кандайдыр бир кырдаал тууралууда райондордогу кызматкерлерден маалымат келип турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалдарды башкаруу борборунда кооптуу аймактардын да тизмеси катталган. Эгер кар көчкү коркунучу бар делген участок каттала турган болсо, аны тез арада калкка маалымдашат. Окуя болгон жерге күчтөрдүн барышын жана жабырлануучуга тийиштүү жардам көрсөтүүнүн жүрүшүн көзөмөлдөшөт. Өзгөчө айтып кетсек, биздин республиканын аймагында 100гө жакын кар көчкү түшүү коркунучу бар жерлер участоктор бар. Бул Бишкек Ош унаа жолунун алабында бул 124 чакырымдан баштап 130 чакырымга чейин бул тоо ашуусу, ошондой эле Ала Бейли ашуусунда кар көчкү жерлер бар. Өзүңөргө белгилүү болот, Чышкан Капчыгайда 246 чакырымда эң чоң көп кар көчкү түшүү жери бар. Бул лавина сбору деп коет, 246 чакырымда. Бишкек Ош унаа жолу Кыргызстандагы стратегиялык жолдордун бири. Кышкысын кар калың жаагандыктан айрым учурда тыгындар пайда кылса, кээде айдоо маданияты сакталбай, жүргүнчүлөргө тоскоолдук кылат. Аталган аймакта кырсык болуп кетүү жогору болгондуктан кызматкерлер видео көзөмөл аркылуу күнү-түнү байкоо жүргүзүп турушат. Кокусунан кар көчкү түшсө, жеринде бизде өзгөчө кырдаал министрликтеринин күч каражаттары турат. Бул айтыла кетсек, бул 129 чакырымда Көлбаев атындагы туннелдин түндүк тарабында биздин күч каражаттар турат. Бул куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунан, ошондой эле издеп куткаруу отрядынан ушул жерде бизден 2 унаа, кошумча дагы биз кыш мезгилинде генералдык штабынан да бир унааларды чиркегенчү тартканбыз. Ошондой эле өзүңөр билген стационардык постубуз бар. Бул 154-чакырымда Бишкек Ошунада, 238 чакырымда бизде ошол жерде куткаруучулар турат.